Assalamu alaikum жалпы көрүүчүлөр. Силер менен Чебер Бол каналы. Бүгүн сиздер менен 5 жүптүү тегүү машинкасынын бычагын алмаштырганды үйрөнөбүз. Андыктан биринчи биздин каналга каттала кетиңиздер, колдоо иретинде жана жоготуп албоо үчүн. Андыктан бизге керектүү ушундай кездеме, керексиз болгон кийин бычагыбызды алмаштыргандан кийин текшерип алуу үчүн жана ошондой эле күлүчтөр жана ушундай болгон бычактар жана узун отвертка керек. Биз жаңы эле алган машинкаларда ушундай комплект кошуп берет, билесиздер. Узун отвертка жана кыскасы жана эң кичинекей. Бизге азыр ушул узун отвертка керек жана ушундай күлүчтөрү дагы болот, билесиздер. Азыр бизге ушул 3 күлүчтүн бирөөсү гана керек болот. Бизге мына 0 жерде номерлери бар. Бизге 7-күлүч, 7-номердеги күлүч керек делет. Андыктан биринчи бул жерди ачабыз. Муну үйрөнүп алсаңыздар, механик чакыруунун кереги жок. Өзүңүздөр эле алмаштыра аласыздар. Азыр мынакей көргөнүңүздөрдөй мен азыр ачып алдым. Бычагы мынакей бул жерде эле болот. Мына көрүнбөй жатат. Чаң басып кетиптир көптөн бери тазалабаганга. Бул үстүңкү бычагы мынакей. А бул ылдыйынкы бычагы. Жакшы көрүнбөй атат. Мынакей экинчи бычагыбыз. Азыр биринчи мен ушул ылдыйынкы бычагынан баштайын деп жатам. Мынакей 0 жердеги болту көрүп атасыздарбы? Ушуну бошотобуз. Мына бул жактагы эмес, но бирөөнү эле. Эмнеде 3 бурчтук эмеси бар, ошону бошотуп алабыз. Мына күлүчтү аласыздар дагы. Оң тарап жакта айландырасыздар. Отвертканын жардамы менен да кылсак болот, бирок могу болуттар аябай жумшак экен. Башында биринчи ошо узун отвертка менен ачканбыз, ошондо жейилип кеткен көргөнүңүздөрдөй. Жеп салат экен бураганда. И бул катуу буралгандыктан өтө мындай ачышта кыйын болуп калган. Эгер сиздерде мындай күлүч жок болсо, узун отвертканын жардамы менен ачсаңар болот. Эгер күчүңөр жетпесе, күйөөңөргө же эркек кишиге айтып көрүңүз, эркек кишилерге жаныңызда дагы. Мынакей бошоду. Мына кыймылдап жатат, көрүп атасыздарбы? Эми бычакты алабыз акырындыктан. Мынакей бычагын алдым, эски бычагын. Жер жийилип кеткенби? Көрүнбөй жатат. Мынакей көрдүңүздөрбү? Бычагыбыз жийилип кетиптир. Эми бул жерди тазалап салайлы. Сразу чаң басып кетиптир. Жакында эле тазалагам негизи. Мынакей бул бычакты коебуз эми. Мынакей. Ушундай коесуздар. Бул тарабынан мындай кое албаңыздар. Мынакей. Бул тараптан. Өзү эле билинип турат, көргөнүңүздөрдөй. Мынакей. Эмнеден чыгарганда азыр телефон бир колумда болгон үчүн кичине ыңгайсыз болуп жатат. Мынакей мен орноттум. Мына угул.
пычагыбыз, бирок азыр туура эмес болуп калыптыр. Мына көргөнүңүздөрдөй. Муну эми да кичине миллиметр ылыйга түшүрүш керек. 0,1 миллиметр. Айтылткан кереги жок экен, күлүчү менен эле алмаштырсак болот экен. Эми үстүңкү пычагын алмаштырабыз. Мына жерди болутту бошотуп алайын. Мынакей үстүңкү болутту да бошотуп алдым. Бошоткондо бул жака сол тарап карап бурайт экенсиздер. Полный эле бурап алат экенбиз болутту. Эми экинчи пычагыбызды орнотобуз. Ушу жерге эле кайра экинчисин орнотуштун кыйынчылыгы деле жок экен. Мынакей пычагын орнотуп алдым, үстүңкү пычагын. Мына түшкөндө эми текшерип көрөбүз. Бир нерсе тийип жаткандай болуп жатат, бирок кырккан аябай жакшы. Пычагын, мына өйдөдөгү пычакты азыр кичине көтөрүп көрөбүз. Миллиметр. Так такырап жатат, көрүп угуп жатасыздар. Мынакей ногу өйдөдөгү пычагын эле тийдим, кичине көтөрдүм, миллиметр эле. Эми текшерип көрөбүз. Ушул менен бүгүнкү видеобуз бүттү. Баарыңыздарга эгерде пайдалуу болгон болсо, лайк жана колдоо иретинде каттала кетиңиздер.